Саламатсыңарбы балдар, азыр математика сабагы. Силер менен мен Сөнбаева Назгүл Имашевна. Сабагыбыздын темасы литр. Сабагыбыздын максаты литр жөнүндө түшүнүк алабыз. Турмушта колдоно билүүгө үйрөнөбүз. Суюктукту өлчөө үчүн биз көбүнчө банкаларды колдонобуз. Бул эки банканы карап көргүлө. Экөөнүн формасы эки башка, бирок ичи бирдей болушу мүмкүнбү? Эгерде 1 литрлик банкадагыны экинчи банкадагы сууга куюп банкага коюп көрсөк, анда экөө бирдей. Эки банка тең 1 литр суу атат. Формулары ар түрдүү болгону менен иштери бирдей экен балдар. Суюктукту өлчөөнүн бирдиги болуп литр эсептелет. Аны биз 1 литр деп кыскартып жаза алабыз. 1 литрлик банкаларды көрүп турабыз жана коробкадагы бөтөлкөдөгү сууну биз колдонуп жүрөбүз. Асанга тапшырма берилди. 1 литрлик бөтөлкөдөгү суу кастрюлага батышы мүмкүнбү? Эгерде батса, кастрюлада 1 литр деп жооп берди Асан. Аны биз текшерип көрөлү. Бөтөлкөдө 1 литрлик сууну кастрюлага койсак, анда ал батып кетти. Демек экөө тең 1 литр деп эсептейбиз. Тапшырманы аткаргыла балдар. 6 литрлик кастрюлядагы суу менен 4 литрлик бидондогу суу экөө биригип канча болушу мүмкүн? Ойлонобуз. Аны үчүн биз шартын түзүп алабыз. Кастрюлядагы 6 литр бар болчу, бидондо 4 литр бар болчу. Экөө канча? Биз бул амалды табыш үчүн, баардыгын табыш үчүн кошомал менен иштейбиз. Асан туура тапты. Ал үчүн биз 6 литрге 4 литрди кошом деди. Суммасы келип чыгат экен 10 литр. Берилген тапшырманы каргыла балдар. Саламатта болгула.